Өспүрүм балаңыз суукта жылуу кийинбесе кантип түшүндүрөбүз? Алгач өспүрүм балага жай, шашпай, түшүндүрүп, зерикпей айтабыз. Өтө жумшактык менен ар бир кийимдин өз орду бар экенин. Футболка, шорта, шлёпкалар жайкы кийим. Жаандуу күздө жеңил куртка, кышында калың куртка, баш кийим, жылуу кийим өтө кийлерин айтабыз. Баланын табитин сындоо, башкача айтканда вкусун сындоо өспүрүм үчүн өтө катуу тиет. Өспүрүм куракта баланын инсандык жекечелиги, адамдык өздүгү калыптана баштайт. Жакын адамдарынын сынын угуу өспүрүм үчүн өтө оор болот. Балага баш кийим кий деп талап кылып, өзүбүз кийбесек, жылуу жүрбөсөк, алар чоңдорго ишенбей калат. Өспүрүм көрүп тарбияланат. Эгерде өспүрүмдүн кайсы бир кийимин сындап, сага жарашпайт экен деп койсок, таарынып, өчөшүп, такыр кийбей коюшу мүмкүн. Же болбосо өзүн сулуу, жакшынакай эмес сезип, жабылат да өзүнө болгон баасы түшүп кетет. Бала эмне үчүн жылуу кийимдерин кийбей жаткан себептерин ачык сүйлөшүп көрүңүз. Балким тең туштар баланын кийимин сындап, модадан калган, азыр эч ким муну кийбейт деген сыяктуу сөздөрдү айткан болушу мүмкүн. Андыктан кийимдери тууралуу түшүндүрүп айтып, болбосо дүкөндөн жаңы кийим тандатып, сатып берүү жагын ойлонуп көрүңүз. Баланы түшүнүүгө аракет кылышыбыз зарыл. Жылуу кийин деп урушкан пайдасыз. Катуу суукта баш кийимсиз жүргөн жагымсыз көрүнбөйт. Бирок ден соолук бул сулуулук экендигин, башка суук өтсө кесепети ар кандай ооруларга алып бараарын айтып түшүндүрүңүз. Өспүрүмгө өзүнө жаккан кийим болсо, албетте аны кийет. Өспүрүм балага кийим тандоодо эркиндик бериңиз. Бул эркиндикте бала жылуу кийимдерди гана тандай турганын билсин. Бала бул эркиндикти ата-энем мени менен эсептешип, мени түшүнөт деп ойлойт. Негизи эле өспүрүмгө тиешелүү нерселерде баланын ою менен эсептешүү өтө маанилүү. Өспүрүм менен мамиледе көйгөй болсо, анда өспүрүм менен мамиле аттуу курска же жеке консультацияга кабыл алабыз. Эгерде өспүрүм балаңызды өнүктүрүүнү кааласаңыз, өспүрүмдөр үчүн өспүрүмдөрдү өнүктүрүү курсума чакырам.